Дагы бир ирет ардактуу телекөрүүчүлөр, Кутман таң, таң ырыскысы таңкы 5 менен бардыгыңыздар жакындап кошулуңуздар. Анткени бүгүн кесиптеш биздин куттуу студиябызга дагы бир талант ээсин чакырып отурабыз. Жаңы гана элибиз менен мына ушундай бир өнөр жолуна жол салып, элибиз менен биргеликте бир жакшы ийгиликтерди багынтам деп турган сиздердин алдыңыздарда тааныштыра турчу инимден мурун мен алгач ирет мына ушул инсандын агасы тууралуу айткым келди. Кыргызыбызга аз өмүрүндө Ополтодой чоң бир салымын кошкон Бекжан Темирхан тууралуу айтып жатам. Мына ушул маркум Бекжан Темирхандын бир тууган иниси Бекзат Темирхан мына ушул агасынын жолун аркалап бүгүн калдайган калың журтка мына ушул чыгармачыл өнөр жолун алып чыгам деп алдыңыздарга келип отурат. Бардыңыздар бир сары эсеп салып, Бекзаттын талантына бардыңыздар күбө болуп, бир жакшы тилектеш болуп, ак тилек батаңыздарды берүү менен алгач ирет амандашалы. Ассаламу алейкум Бекзат мырза, кандайсыз? Ассаламу алейкум. Жакшы келдиңизби? Жакшы. Маанай жакшыбы? Жакшы. Кандай келип алдыңыз? Жакшы. Келиңиз, алгач ирет кыргыз өзү саламдашуудан баштайт эмеспи? Элибиз менен бир амандашып алыңызчы. Ассаламу алейкум. Ушу бардыгы көрүп жаткан көрөрмандарга, досторума, үйдө дагы ушу барды көрүп жатса керек. Бардына салам. Баракелде. Бекзат мырза, Бекжан деп калдык. Мына Бекжандын атын угуш бул сыймык сиз үчүн. Анткени Бекжан агаң мындай болгон, Бекжан агаң кыйын болгон, мыкты болгон, жөнөкөй болгон, адамгерчиликтүү болгон деп көп жерден угуп өзүңүзгө бир дарегиңизге айтып жүргөндүр. Анан бул Бекжан агаңыз тууралуу кичине бир маалымат бериңизчи. Сизге берген таасирдүү сөздүнөн, сизге берген таасирдүү тарбиясынан деги эле Бекжан Темирхан кандай инсан эле сизге? Ошо негизи ушу кичинекейиштен бери эле ушу Бекжан кем өзүнүкүн бербечи болчу. Ушу постоянно ушу меники, мен кылам деп ушундай өзүнүкүн бербечи эле да. Анан ушу концерттерге барчу элек. Атам анча-мынча неме тойлорго алып чыкчу эле. Аерден ырдачу эле. Ошо учактан эле неме кылып. Анан ошентип экөөбүз чогуу жүрүп. Өзүнүкүн мүнөзү аябай мындай катуу болчу да. Өзүнүкүн бербечи болчу. Ошо кылам деген нерсесин, жетем деген нерсесин жетчү эле. Өжөр инсан. Өжөр болчу аябай эле. Баракелде. Бекжан деп калдык. Бекжандын чыгармачыл жолунда аз өмүр. Мына караңызчы, сары эсеп сала турган болсок, бир 3-4 жыл гана элге эмгегин өтөп жетишип калды да. Бирок 4 жыл ичинде биздин илгерки залкарлардай аты баягы бүгүнкү күнү эртеңки тарыхта калган инсан болду. Сизге берген таалим тарбиясы, сизге берген бир акылдуу, сизге берген курч сөзү кайсыл болду эле? Ошо үкөм ошо алдыга койгон максатыңа жет дечи эле. Алдыга койгон максатыңа жет, эч кимге ишенбе. Өзүң койгон максатыңа жетип, ошону иш кыл. Башка эч кимди укпа. Только өзүң менен алга жүрүп ушундай ишин кыл дечи эле да. Баракелде. Бекжан мырзанын бул сапаттарын чындыгында билебиз, кесиптеш, анткени өжөр инсан болчу. Кылам деген нерсесин кылып, максаттарына жетип, абдан бир өжөр инсан эле. Демек, сизди дагы ушул өжөрлүктөн баягы Бекжандын жолун улап, жана дагы чыгармачылыгын, мына артында калган ырларын, тарыхын айтмакчы, баягы өнөр дүйнөгө алып келген бардык бир табак болот эмеспи? Ошол табакта салынып турган эми оокаттарын айтмакчы, тамак ашты эми элге тартуулайм деп турасыз да. Анан Бекжан Темирхан сизге кандай бул белектери, бул сиз үчүн чоң белек болду болуш керек? Ушул ырлары калганы сизге Бекжан агаңыздын өзүнүн жашоодогу болгон тарыхын калтыруу эле бул чоң белек болду болуш керек үй бүлөгө. Эми албетте адам баласы болгондон кийин арман дүнүйө. Өзү болсо андан жакшы болот эле. Бирок эми жок болгонуна байланыштуу мына ушундай артында бир туугандай инилери бар экенсиздер. Анан бул чыгармаларын аткар, ырда деп ким сунуш берди сизге? Ошо биринчи мурун өзүм да немем бар болчу. Анан атам да байкап ырдап деп ушунду атам да айтат да. Анан өзүм негизи ошо аткара албаган баягы жеке концертин берем деп ошо түз эфирлерде көп айтчу эле. Ошо өзүнүн жеке концертин Кудайым буйруза ишке ашырып, ошо чоң айткан неме тилектерин орундатып, ошо элге чоң бир концерт берем деген бир ой максаттарым бар да. Баракелде.
Бекжан Темирхан ооба концерт берем деп жүрүп бере алган жок, бирок кече жакында, эми 1 жыл ичи болду го. Концерт берилди, эскерүү кечеси Бекжан Темирханга. Ал жакта сиз катыштыңызбы бул концертке? Аякта болдум. Ырдадыңызбы же? Жок. Жөн гана көрүүчү болуп? Аякта көргөнгө да убакыт болбодук шейтан. Ошо отурдук, ошо местада эле апарып, ошо бизди апарып коюшту. Анан ошо кечке ошо элди караганга деле мүмкүнчүлүк болбоду. Ооба, анткени туура түшүнөм, ал жакта сиздин агаңыздын элеси килтеген сахнада илинип турса, ал кишини карап отуруп деле баягы көзгө жаш алып, кылгырып, эми ырдоого деле чындыгында мүмкүнчүлүк болбойт. Кудайым буйрса, мына ушул Бекжандын эң мыкты деген чыгармаларын аткарам, буйрса алып чыгам. Артында ырдалбай калган ырлары көп деп атасыз. Буйрса ошонун баарын ишке ашыруучу сиз экенсиз. Сизге ийгилик каалайбыз, Бекзат мырза. Анан мүмкүн болсо эфирден учурдан пайдаланып, эгер сизге тоскоолдук, сизге кыйынчылык жаратпай турган болсо, бир керемет чыгармадан аткарып бербейсизби ошол Бекжан Темирхандын баягы аткарылбай калган чыгармаларын? Анда ошо сагынганда деген бир чыгармасы бар. Аткарылбай калган. Элге чыга элек. Элге чыга элек. Ошону сиздерге тартуулап берейин. Сагынганда жүрөгүм тойлап мен сагынганда, көзөрүң ыйлап сен тарынганда, бактылуу болгум жаным, билесиңби, сезесиңби, жүрөгүм ооруганын, кантип эми бара аламын, көргөндө колуңдагы, шакегиң колуңдагы. Эң сонун. Баракелде. Бул чыгарманын сөзү, обону кимге таандык азыркы сиз айткан сагынамын деген чыгарманы? Бул сөз обону Бекжан экеме таандык. Ошо буюрса ошо бүтпөй калган тексттери бар. Буюрса анын үстүндө азыр иштеп жатабыз. Баракелде. Буюрса элге жакын арада тартуулайбыз. Баракелде. Мен жана азыр эфир башында айтып калдым сизге, бул сунушту сизге ким киргизди, чыгармачыл жолго аттаан деп. Анан эфирден тышкары, экран тышкары айтып калдыңыз, продюсер менен иштешип жатам деп. Продюсер менен алдыга койгон максат, келишим ким аркылуу болду? Мындай өзүңүз эле үйдө жатып эле ойлонуп эле кой мен продюсер издейин деп чыкпасаңыз керек. Бирөө сунуштап, мындай катуу иштейт, мындай жакшы иштейт, ушундай таланттар чыгарып атат деп бирөө жарым айткан чыгар. Анан ким менен иштешип жатабыз жана ким сунуш берди? Негизи бир Абай деген байкебиз бар, Бекжан экемдин жакын досу. Анан ошо продюсерим Абай экем ошо тааныштырды продюсер менен. Анан продюсер менен тааныштык. Продюсерим аты жөнү Мукай мырза. Анын элдин баары тааныса керек. Анан ал байке ошо полный айтты. Полный мен өзүмдөн немеми айттым, ушундай. Мен ушу чыкпай калган ырларын чыгарып, элге тартуулап ушундай десем, ал макулдашты. Анан буйруса иштешип баштадык. Баракелде. Демек, Мукай мырза менен келишим түздүңүз бардыгын, мыйзамдуу түрдө документация кылып бардыгын, Ооба, ошондой. Баракелде. Канча убакытка келишим түздүңүздөр? Ал эми Ооз эки. Баракелде. Демек, баягы иш көрсөтөт дедиңиздер. Анан убакыты келгенде, убакыт сааты келгенде балким же продюсери же болбосо өзүлөрү эми бир чечим чыгараттыр. Эң башкысы мына ушул алгачкы кадамыңыздар байсалдуу болсун. Жолуңуздар шыдыр болсун, элге жеткен бир төбөсү көккө көрүнгөн, ошол Бекжандан кем калбаган мыкты бир инсан болот деп терең ишендирип айталам. Эми Бекзат мырза, баягы убакыт чындыгында абдан бардыгыбызга эле учкан куш. Ошол убакытты текке кетирбейли, кайрадан бир чыгарма сураналы, өзүңүздүн көкүрөгүңүзгө жаккан бир керемет чыгарма болсун. Кайсы чыгарманы аткарып бересиз? Анда ошо Айза деген чыгармасы бар. Ошонун азыр ошонун үстүндө иштеп жатабыз. Ошону ырдап берейин. Бул кимдин чыгармасы? Бекжан байкемдин чыгармасы. Келиңиз эмесе. Жагымдуу периштем жанымго сен, өзүңдү сүйөмүн жанымго мен, азизам бактымсың жанымго сен,
Kızdardın sulusu bir gana sen. Sulusun barından suqtannam sadagam. Kusagam alıны vezilsen da. Özüңdü süyömmün, sağınıp жүрөммүn. Sezimge çok salıp kıynasan da. Jagındı periştem canımgo sen. Özüңdü süyömmün canımgo men. Azizam baktımsın canımgo sen. Sarının sulusu bir gana sen. Barakelde. Sarının sulusu bir gana sen деп менин кесиптешиме дагы тиешелүү экен десек. Тамаша ардактуу телекөрүүчүлөр, бурра сүйлөгөн күлгөнгө жакшы деп болгону жылмай тартуулагым келди. Керемет чыгарма болду. Бул Азиза деген чыгармабы же Периштеми? Негизи бир кыска чыккан Азизам деген. Периштем деп негизи чыгат да. Баракелде. Азиза деп демек бул чыгарма өзүнүн жашоосуна тиешелүү эмеспи Азиза деген? Эми сиз бир тууган иниси болгондо эми билет чыгарсыз дегеним. Баягы жашоосуна тиешелүү эмеспи бул чыгарма? Мурун ошо баягы мектеп убагында учурунда чыккан бир кыска ошо ыр жазып бер деп алга айткан экен, анан ыр жазып берип ушу айткан экен да. Ыр чыгарып берген. Демек мектеп учурунда бир кыз суранган, анан ошол кызга чыгарып берген. Ошо чыгарып берген да. Баракелде. Бекзат мырза, чыгармачыл эми өтө татаал жол. Муну сиз Бекжан акеңизден билесиз. Анткени Бекжанга баягы жашоо бул бир калыпта жүргөн турмуш эмес да. Анткени бирөө бут тозот, бирөө суу куят, бирөө от жагат алдыңа бардык. Бул чыгармачыл жол чындыгында оор, тузу оор деп айтып келебиз. Анан бул нерсеге көнүп, бул нерсеге чыдаштагы абдан кыйын. Баягы Бекжан агаңыздан деле балким маалым бардыр. Бекжан агаңыз деле убагында сизге келип бир айтып калган учурлар болду беле. Баланча ушундай ырымды албай койду же тигил мынтип койду же бул мынтип койду деп бир өкүнүчтөрү барбы деги эле Бекжандын? Андай көөл болгон, көөл айтчы. Акен мурун баягы ошо каналдарга көргөндө албачу эле да. Анан ушундай албай атат деп, неге албай атат деп клип мындай болбой калыптыр, мындай болуп калыптыр деп эле ушинтип көп айтып мындай кейинип келчү эле да. Анан бирок кийин ошо каналдар өздөрү коюп, өздөрү неме кылып калышты да. Баягы адам кадырлабаган нерсени Алла чечет дейт. Кудай өзү буйрук берген ошондой нерсени. Демек азыркы күнгө чейин мына ушул эл оозуна алынып келе жатат. Бекзат, сизге болсо чыгармачылык эргүү каалайм. Иштешип жаткан өзүңүздүн продюсериңиз менен алдыга койгон максаттарыңыздарга жетиңиздер, көптөгөн бийиктиктерди багындыңыздар. Анан жеке эле кыргыз жергесинде, кыргыз элине эмес, дүйнөгө чыкканга аракет кылыш керек. Дүйнөнүн конкурстарына жанагындай бир мисалы Славянский базар, Голос деген теле шоулар бар. Ошондой нерселерге ушундай керемет үн менен көп нерсени багынтасыз деп ишенип кетем. Буюрса бир чоң-чоң кыргыздын алтын даңазалаган чоң теле шоулардан көргүм келет сизге. Ийгилик каалайм. Бир чыгарма аткарыңыз, анан элибиз менен бир жыйынтыктоо сөз кылалы. Азыр бир чыгарма сураналы кесиптеш. Кайсыл чыгарманы аткарабыз? Анда ошо эзилип биттим дырдап берейин. Баракелде. Эми эзбесеңиз болду бизди. Агарып аткан таң мелең сен, жашоодон тапкан багым элең сен. Сен сүйөмүн, сени күтөмүн, эзилип бүттүм. Ай, эзилип бүттүм. Алтынның өзүңдү күттүм. Кайдасың асылым азыр, жаным сагындым өзүңдү гүлүм. Ай, эзилип бүттүм. Алтыным өзүңдү күттүм. Кайдасың асылым азыр, сагындым өзүңдү гүлүм. Баракелде. Сахнага чыкканда Бекзат мырза, ар бир адам сахнанын жүзү болушу керек. Анткени эл сизди карайт, сизди көрөт, сизден таалим алат, сизден үйрөнөт. Мына бала кезде биз деле чоң ырчыларыбызды көргөндө ушундай кийим кийиш керек экен, ушундай арып жүрүш керек экен деп мода кубалачу элек да. Анан бүгүнкү кийинип келген стилиңиз,
тандооңуз дизайнер менен иштешип баштадыңызбы же продюсериңиз ушундай кийин деп сунуш киргиздиби же өзүңүздүн тандаган имиджиңиз ушул болду? Негизи форма Байкемдики полностью. Бекжан Темирхандыкы. Анан продюсерим ушундай кий деди, ушундай деди. Ошону айттым боюнча стиль. Баракелде. Эми стиль деп калдык, имидж деп коет. Бул кийип турган кийимиңиз стилге кирет эмеспи? Анан имиджден мына алгачкы биринчи түз эфирден мына мынтип бир маек берип отурасыз. Алгачкы эфириңиз ак жолтой болсун, майлуу сүттүү болсун. Ачки кийип чыктыңыз, быз сымылда дегенде. Бул ачкиңиз эми ар бир чыгармада, ар бир ырларда, ар бир клипте ачкичен болосузбу же жөн гана бүгүн гана эфирде кийип отурасызбы? Башка немелерде ачки болот. Мындан кийин дагы ачки. Bundan кийин дагы клиптерде ачки болот. Демек, ар бир ырыңыз, ар бир клипиңиз бул ачки, бул сиздин имиджиңиз. Баракелде. Бекзат мырза, сизге ийгиликтерди каалайбыз. Баягы адамга асылы бул убакыт, алтындай убактыңызды бөлүп, элибиз менен, журтубуз менен мына буюрса ушул Бекжан акебиздин чыгармачылык жолун мен уланганы турам деп элибизге бир маалымат бергениңизге ыраазычылык билдирем жана сиз менен иштешкен жалпы жамаатыңызга. Анан мүмкүн болсо азыр эркин микрофон сунайын, элибизге каалоо тилейиңиз болгон болсо бир жылуу сөзүңүздү арнап өтүңүз. Ошо биринчиден 5-каналдын жалпы жамаатына чоң рахмат. Ушинтип чакырып, ушинтип неме кылганыңар үчүн чоң рахмат. Ошондой эле кыргыз элиме чоң рахмат. Ушинтип колдоп, коштоп неме кылган үчүн. Ушу үй бүлөсүнүн атынан чоң ыраазычылык билдирем. Кыргыз элиме негизи айланып кетсе болот. Чоң рахмат. Ошо баардык ушу мени көрүп жаткан досторум, жакындарым, бир туугандарым, апамдай көрүп жатса керек. Ошо апама да чоң салам. Анан атам экөө көрүп отурса керек. Анан ошо айылда көргөп отургандар баарына салам. Ошондой эле кыргыз элиме тынччылык, токчулук, молчулук болсун. Жерибизде тынччылык болсун. Ошо эч ким оорубасын. Бардыгына ден соолук тилейли, бардыгына ден соолук каалайлы. Мекенибизде ар дайым өнүгүү өсүп болсун. Анан албетте мекенибизге өз салымын кошкон жок дегенде мына ушул Бекжан Темирхан айтылуу биздин жаш таланттарыбыз жана ошонун жолун жолдоп келе жаткан Бекзат Темирхан дагы өзүбүздүн бирден бир маданиятыбызга өз салымын кошот деп терең ишендирип кете алабыз. Ардактуу телекөрүүчүлөр, эмесе кийинки берүүдөн амандашканча сак саламатта болуңуздар. Бүгүнкү кызматыңыздарда Махабат Талантбекова жана Адилет Турсуналиев биргеликте болдук. Сак саламатта болуңуздар.